2016-жылы Дүйнөлүк банк азыркы учурда айыл жерлеринде пайдаланылып жаткан мештердин эффектүүлүктөрүн жогорулатуу үчүн пилоттук долбоор иштеп чыгууга Кемп Ала Тоо коомдук фондуна кайрылуу жасаган. Ошонун негизинде 2016-жылдан бери дүйнөлүк белгилүү кесипкөйлөр менен биргеликте мештердин түрлөрү жасалууда. Алар жерлерге жеткирилип, орнотулуп берилүүдө. Учурда мештер энергия эффектүүлүк жагынан канчалык деңгээлде, мурунку от казандарынан жогору экендигине байкоо жүргүзүлүп жатат дейт Кемп Ала Тоо коомдук фондунун инженери Руслан Исмаилов. Жасалчу баягы сталь, негизи темир. Анан чоюн детальдары бар, чугунный. Себептегенде үстүнкү детальдар сөзсүз түрдө чугундан болуш керек, стальной болбойт. Ал эми кирпич шамотный. Анан калашниктери дагы сөзсүз түрдө чугунный болуш керек. Биз ушу коомдук фонд бүт бардык процесстерди налаживать эттик. Мисалы, эксперт берген чиймелер менен биз верхний плиталарды, чугунный изделияларды бардыгын атайын производитель менен сүйлөшүп, аларга заказ берип, алар уже формасын коюп бизге беришти. Бүгүнкү күндө өлкө аймагында жылуулук менен камсыз кылуу, жылытуу системалары эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат. Мына ушул иштин артынан түшкөн атайын эл аралык уюмдар бар. Алардын долбоорлорунун бири жаңы мештерди жасап, өркүндөтүп, айыл жашоочуларына ыңгайлуу шарт түзүп жатканы белгилүү. Учурда жаңы заманбап мештердин 3-4 түрүн көрүүгө болот. Айтсак, алардын айрымдарын айыл тургундары 2016-жылдан тарта пайдаланып келишүүдө. Бул бөлмөдө KG44 моделиндеги меш орнотулган. Бул меш башка мештерден айырмачылыгы 3 зонадан турат. Биринчи зона бул жакка көмүр салынып, экинчи зона күйүүчү зона деп аталып, бул жактан тамак бышырганга да ыңгайлуу. Ал эми үчүнчү зона жылуулук таркатуучу зона болуп саналат. Мындан сырткары бул мештин дагы бир негизги айырмачылыгы отунду өзүнө аз сарптап, экологияга зыян аз алып келет. Нарын облусунун дөбөлүү айылынын тургундары да мындай мешти пайдаланууда күйүүчү отунга 2 эсе аз чыгым болорун жана жылуулук берүү жагынан да буга чейин колдонуп жүргөн от казанынан бир топ айырмачылыгы бар экендигин жашырышкан жок. Гилге эсептеп жагып атканбыз. Эртең 5 килограмм, түштөн кийин 4 килограмм, кайта кечинде жатарда бир 5 килограмм салып коебуз да. Анан ошону менен үй жылыйт. Мунун өзгөчөлүгү мурунку мешке караганда жылытканы да жакшы. Анан көңгө да эконом. Көмүр, отунга эконом. Бул мешке тамак жасаса да болот экен. Баарын эле жасайбыз да буга. Андан сырткары Миң Булак айыл өкмөтүндөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн да бул долбоордун иштеп жатышы кубандырбай койбойт дейт Миң Булак айылдык кеңешинин төрагасы. Миң Булак айыл өкмөтүндөгү бул долбоор абдан жакшы долбоорлордон болду. Бул социалдык колдоого муктаж болгон үй бүлөлөр үчүн өзүнүн колдоосун таба алды десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде эл ушуга суузап турган, баягы экономикалык жактан азыр аксап турган үй бүлөлөр көп. Мына ошондой үй бүлөлөргө бул арыз аркылуу мына энергия эффективдүү мештерди коюп берүү долбоору алгылыктуу өзүнүн ордун таба алды. Рустам Акматтыкары уулу да бул мештердин дагы бир өзгөчөлүгү бир сутка ичинде болгону 2 чака көмүр жагыларын жана от жагууда экологияга зыян келтирбестигине токтолду. Мисалы, эконом жагы, тазалыгы, мисалы башка үйлөрдүн немесин көмүр жагып атканын карасаңыздар, мордон неме чыгат да, көк-көктөн, муну карасаңыз мындай эме эле чыгат. Буу элечи. Эми ядовит эмеси чыкпайт экен да, ошо жери жакты. Эконом жагы жакты, ошо ысыткана жакты. Үйдү жакшы ысытат да. Анан кайра мурункудай эле көмүр жагып өрбөй, бир жагып коюп. Ошонусу жакты. Бул долбоор бүгүнкү күндө өлкөдө ратификациядан өтүүдө. Эгер долбоор кыйынчылыксыз өтүп кетсе, өзүнө 2 облусту камтыйт. Ага Ош облусунун Алай жана Ноокат району, Нарын облусунан Актала менен Нарын райондору кирет. Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин берген маалыматына караганда, аталган 4 райондо аз камсыз болгон үй бүлөлөр көп катталган. Алардын саны 39647 түтүндү түзөт. Биздин долбоордун алкагында буюрса 14.000 аз камсыз болгон үй бүлөгө ушу натыйжалуу жана энергия эффективдүү мештерди коюп бергене коюп берели деген оюбуз бар да. Долбоор 5 жылдык. Долбоордун негизги донору Дүйнөлүк банк эсептелет. Аристин жылуулук менен жабдууну жакшыртуу долбоорунун алкагында
Нарын облусунун айрым айыл кыштактарына күйүүчү отунду үнөмдөөчү мештер коюлууда. Мындай көрүнүш айыл тургундарын жашоо шартынын жакшырышына туура багыт берүүдө. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида, Нарын облусу.